Президент Садыр Жапаров 15 февралда Кабар агенттигине берген маегинде мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Ал соттун чыгарган чечимине баары баш ийип, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшү керектигин белгиледи. Былтыр дагы октябрь окуясы мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот актап жиберген. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Макулбуз, деди президент. 14 февралда абактан бошотулган Алмазбек Атамбаев бүгүн 15 февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткендиги маалымдалды. Бир күн мурда Бишкектин 1-май райондук соту аны чет өлкөгө чыгып, дарылануусуна рухсат берген чечим чыгарган. Ал эми жогорку сот Батукаевдин иши боюнча Атамбаевке карата чыккан өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан чыгып Койташтагы үйүнө барды. Бирок бул хан сарайы мамлекеттин мүлкүнө өткөрүлгөн. Алмаз Шашыровдун мүлктөр боюнча соттун чечими чыккан. Сот аткаруучу барагы менен келген мүлктөрдү биз аткаруучу орган катары каттап, аны бүгүнкү күнү социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүп бергенбиз. Ага карабай Атамбаевдин бул үйүнө барышы мыйзамдуубу? Анын укугу бар беле деген суроо жаралды. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бул маселе тууралуу пикирин билдиришти. Эми өзүнүн үйүнөн тосуп алганы, эгер үй мыйзамдуу болсо бүгүнкү күнгө чейин ал туура деп эсептейм. Ошондой эле ар бир адам жөнөкөй жарандан президентке чейин кылган кылмыштарыбызга, мамлекетке кылган кыянаттыктарыбызга жооп бериш керек. Кыргызстан бир кереметтердин дүйнөсү. Кыргызстанда баары боло берет. Бүгүн тепкилеп аткан кишини эртең өтө ыйык инсан кылып башыбызга көтөрүп алабыз. Бүгүн башыбызга көтөрүп жүргөн кишини эртең жерге салып алып тепкилей беребиз. Кыргызстан керемет өлкө. Эгерде сиздер айткандай мурдараак чечим чыгып үй кайтарылсын десе, ал күткөн нерсе. Бул максат жөнөкөй. Кыргыздарда саясат ушундай болот экен да. Көрө албасаң, мүмкүнчүлүгү болгондо колунан келгенде камап таштайт да. Анан бир аз убакыттан кийин кое берет. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул хан сарайдын эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин карамагына өткөрүлүп берилгенин билдирди. Бул жагдай тууралуу аталган министрликке кайрылып сурообузга жооп ала алган жокпуз. Кемпирабад иши боюнча айыпталып Бишкектеги тергөө абагында жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков ден соолугунун начарлашынан улам Бишкектеги менчик клиникалардын бирине жаткырылды. Белгиленгендей, Жээнбеков ооруканага 14 февралда жаткырылган. Кемпирабад иши боюнча айыпталып Бишкектеги тергөө абагында жаткандардын дагы бири жарандык активист Перизат Сурановадагы саламаттыгы начарлагандыгына байланыштуу ооруканага жеткирилген. Белгилей кетсек, бүгүн 15 февралда Кемпирабад иши боюнча жапырт кармалгандардын башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча соттук отурумдар өтүп жатат. Белгилүү болгондой, мурдагы депутат Оразайым Нарматованын жана Нурлан Асанбековдун үй камагындагы мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылса, саясатчы Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, жарандык активист Али Шабдан, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Акыл Айтпаевдин абактагы мөөнөтү узартылды. Абактан ооруканага, андан соң үй камагына чыгарылган активист, жогорку кеңештин мурдагы депутат Оразайым Нарматова журналисттердин бир катар суроолоруна жооп берип жатып, бийлик менен сүйлөшүү болгон жок деген пикирин айтты. Азыр денсаулыгы жакшы, Кудай буйруса үйгө чыкты. Бүгүн дагы кармоо боюнча ошол башкаруу чарасы каралып атат. Эгерде сиз ого кайра жиберебиз же үйдө калтырабыз, белгисиз өтүп атабыз эми. Негизи билесиздер, күнөөбүз жок. Негизи үй камагына деле чыгарганы бул мыйзамсыз. Негизи биз акталышыбыз керек. Козголгон кылмыштын баары жолу туура эмес. Бир суроосун негизи сиз айтып атпайсызбы, буга чейин мындай бийлик менен сизди сүйлөшүүлөр болгон деп айтышты да, же ден соолугуңузга карата эле чыгарып коюшту, же сүйлөшүү болгонбу чын эле, ушул боюнча айтып атсаңыз? Менен сүйлөшүүлөр болсо, анда мага козголгон кылмыштын баары жолу токтомокто. Демек, эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Перизат Суранованын дагы чыгарып, анда сүйлөшүүлөр болсо бар жолубуз чыкмакпыз. Мен өзүм үчүн эле сүйлөшмөк эмесмин.
Эске салсак, 2022 жылдын октябрында Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга өтүп жатышына нааразычылыгын билдирген саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активисттер камакка алынган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экендигин билдирген. Кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. 1-май райондук соту аларды 20 февралга чейин камакта камоо тууралуу чечимин Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Ал эми иш жашыруун деген макам алдында карала тургандыгы 18 январда белгилүү болгон. Бүгүн 15 февралга карата Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атай эсепке 17.838.624 сом жана 13.550 рубль түштү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Белгилей кетсек, Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайы бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсепке сом, доллар, рубль жана евро валютасындагы каражат которо алышат. Андан сырткары Кыргызстанда өз алдынча жардам чогулткандар да болууда. Белгилей кетсек, Түркиянын зилзала болгон аймактарында куткаруу иштерине Кыргызстандан 200гө жакын куткаруучу жана 6 дарыгер барган. 67 куткаруучу кыйроонун эртеси күнү эле жөнөп кеткен. 6 февралда Түркиянын жана Сириянын аймагында болгон 7-8 балга жеткен зилзалада бир нече шаар кыйрап, 40 миңге жакын адам көз жумуп, миңдеген жарандар жаракат алган. Бишкекте электр тармактар ишканасы калкты электр энергиясын эң көп керектөө учурунда керектөөнүн режимин сактоого чакырат. Компаниядан билдиришкендей, 15 февралга карата Бишкек шаары боюнча электр энергиясынын суткалык керектөө 9,9 миллион киловатт-саат планынын ордуна 11,3 миллион киловатт-саатты түздү. Керектөө лимити 1,4 миллион киловатт-сааттан же 13,8%га ашты. Электр энергиясын авариялык өчүрүүлөрдү жана электр жабдууларын бузулушун алдын алуу үчүн Бишкек электр тармактар ишканасы электр энергиянын керектөө режимин сактоо зарылдыгын эскертет. Электр энергиясын пайдалануу эрежелерине ылайык электр энергиясы эң көп керектелген таңкы жана кечки убакытта керектөөлөргө электр жылыткычтарын күйгүзбөөгө сунушталат деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, февралда электр кубатын эң көп керектөө сааттары эртең мененки саат 8:00дон 9га чейин, ал эми кечинде 18:00дон 21:00га чейин болору айтылган.